Саламатсыздар, эфирде жаңалықтардың толықтырылған чыгарылышы, студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Кыргызстанга Монголиянын президенти Ухнаягин Хурэлсук мамлекеттик сапар менен келди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иш сапар менен Тогуз Торой районунда болду. Базаркулган районунун Кызыл Үңкүр аймагында жайыт күнү белгиленди. Кыргызстанга Монголиянын президенти Ухнаягин Хурэлсук мамлекеттик сапар менен келди. Мейманды Манас аэропортунан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Мамлекет башчылары үчүн кыргыз артисттердин катышуусунда концерттик программа уюштурулуп, алар кыргыз жана монгол музыкалык чыгармаларын аткарышты. Монголиянын президентинин кортежин ынтымак ордого ат жандар коштоп келди. Имарат алдына ардак карол тизилип, эки өлкөнүн гимни аткарылды. Сапардын алкагында Кыргыз-Монгол бизнес форуму жана эки өлкөнүн искусство ишмерлеринин катышуусунда концерт өтөт. Ошондой эле визиттин статусуна ылайык салтанаттуу иш-чаралар президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңеш төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен эки тараптуу жолугушуулар пландаштырылган жана эки жактуу кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган документтердин топтомуна кол коюлду. Белгилей кетсек, бул Монголиянын лидери Ухнагийин Хурэлсуктун президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапары. Эске салсак, Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсук кечээ 20-июлда Бишкекке мамлекеттик сапары менен келген. Манас эл аралык аэропортунда Монголиянын лидерин президент Садыр Жапаров тосуп алды. Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келген Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсук Ата Бейит тарыхый мемориалдык комплексине барды. Монголиянын президенти министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин коштоосунда 1916 жылдагы каргашалуу окуялардын курмандыктарына арналган мемориалга гүл чамбар койду. Ынтымак ордодо Кыргызстан президенти Садыр Жапаров менен Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсуктун кеңири чөйрөдөгү жолугушуусу өттү. Жолугушууда президент Садыр Жапаров эки өлкөнү көчмөн жашоо, тарых жана маданият жакындатып турарын белгилеп, бүгүнкү сапар мамлекеттердин мындан аркы кызматташтыгын бекемдерин билдирди. Өз кезегинде Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсук президент Садыр Жапаровго чакыруу үчүн ыраазычылык билдирип, бул мамлекеттик сапар эки өлкөнүн достук мамилелерин мындан ары да өркүндөтүп, соода-экономикалык байланышты чыңдап, жаңы деңгээлге чыгаарына ишенерин билдирди. Ошондой эле Монголия үчүн Борбор Азияда Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүү өзгөчө маанилүү экенин белгиледи. Мында экономика, айыл чарбасы, илим, билим, маданият жана санариптештирүү багытында кызматташтыкты өркүндөтүү приоритеттүү багыттар экенин атады. Монголиянын президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары эки тараптуу диалогту бекемдөөдө маанилүү этап болмокчу. Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсуктун катышуусунда эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Кол коюлган келишимдердин негизинде Монголия менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташуу, достук мамиле жаңы деңгээлге көтөрүлмөкчү. Садыр Жапаров жана бул сапар саясий диалогту мындан ары да чыңдоого, соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүүгө күчтүү түрткү берерине ишенимин билдирди. Кыргызстан и Монголия – государства, исторически связанные узами дружбы, корни которых уходят в глубокую древность. Нас объединяют тысячелетние кочевые традиции, духовные ценности и бережное отношение к природе. Мы – потомки народов, великих кочевых цивилизаций, которые веками создавали свое богатое культурное наследие, распространяя его далеко за пределами нашего региона. В юрте, в вайлоке, эпосе и кочевом образе жизни мы узнаем друг друга. Эта культурная близость формирует особую атмосферу доверия в наших межгосударственных отношениях. Сегодня именно на этой надежной основе выстраивается наш современный диалог, открытый, равноправный и основанный на взаимном уважении и доверии.
Монголия Кыргызстан менен бардык тармактарда өзгөчө соода экономикалык чөйрөдө өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө умтулаарын билдирди. Ал 1992 жылы дипломатиялык мамилелер түзүлгөндөн бери Монголия менен Кыргызстандын ортосундагы өнөктөштүк аймактык жана эл аралык деңгээлде туруктуу өнүгүп келе жатканын баса көрсөттү. Ухнагийин Хурэлсук ошондой эле биргелешкен аракеттердин аркасында акыркы жылдарда саясий диалог жанданып, экономикалык кызматташтык динамикалуу мүнөзгө ээ болгондугуна канааттануусун билдирди. Соңунда Монголиянын президенти азыркы мамлекеттик сапар оң динамиканын уландысы болуп, эки тараптуу алакалардын укуктук базасын чыңдоого, ошондой эле айыл чарба, маданият жана илим тармактарында кызматташууну кеңейтүүгө багытталган жаңы документтерге кол коюу менен коштолоруна ишеним билдирди. Для меня большая часть поближе ознакомиться с развитием и прогрессом вашей прекрасной страны, процветающей под вашей дальновидностью и умелым руководством, а также жизнью, историей, культурой и обычаями дружелюбного кыргызского народа. Хочу выразить искреннюю благодарность господину президенту, правительству, народу и жителям Кыргызстана за теплый и дружественный прием нашей делегации. Уверен, что этот государственный визит еще больше укрепит дружбу и товарищество между нашими народами, которые глубоко связаны своей кочевой цивилизацией и историческими ценностями, и внесет ценный вклад в расширение и развитие отношений между странами. Тот факт, что главы государств двух стран за столь краткосрочный период осуществляют взаимные государственные визиты, является ярким выражением нашего с вами стремления к дальнейшему расширению сотрудничества между Монголией и Кыргызстаном. Я рад, что этот государственный визит еще больше углубит дружественные отношения между странами и выведет отношения между Монголией и Кыргызстаном на новый уровень. Президент Садыр Жапаров сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына билдирүү жасады. Мамилелерибиздин тарыхындагы бул маанилүү окуя биздин достук байланыштарды чыңдоого умтулганыбызды далилдейт. Кыргызстан менен Монголиянын элдерин тамыры терең тарыхый жана маданий алакалар, жалпы көчмөндөрдүн салттары жана руханий баалуулуктары байланыштырып турат. Алар биздин мамилелерибиздин мүнөзүн аныктайт. Акыркы жылдары биздин эки тараптуу кызматташтыгыбыз сапаттык жактан жаңы динамикага ээ болду. Мында өз ара ишеним, урмат, сый жана колдоо биринчи кезекте турат. Бүгүн урматтуу Монголиянын президенти менен биздин сүйлөшүүлөрүбүз ачык, достук маанайда жана конструктивдүү мүнөздө өткөнүн канааттануу менен белгилегим келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий, экономикалык, инвестициялык жана маданий гуманитардык мүнөздөгү маселелердин кеңири багыттары боюнча ар тараптуу пикир алмашуулар болду. Урматтуу Хурэлсук мырза экөөбүз маанилүү документке Кыргыз Республикасы менен Монголиянын ортосундагы ар тараптуу өнөктөштүктү түзүү боюнча биргелешкен декларацияга кол койдук. Ушуну менен бүгүн бекем достукка негизделген кызматташтыгыбыз ар тараптуу өнөктөштүккө багыт алды десек болот. Эскерте кетсек, Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсук күн мурун мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келген. Тагайбек Акматов, Гүлжина Мөндөева, жаңылыктар маалымат программасы үчүн. 23-24 июлда бүткүл Кытай эл өкүлдөр жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ча Лэци расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Расмий сапардан алкаганда бир катар жогорку деңгээлдеги иш-чаралар жана жолугушуулар мерчемделген. Атап айтканда, жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Ча Лэци менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анда тараптар парламенттер аралык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин жана келечегин талкуулашат. Төрт тарабы толор менен курчалган Тогуз Тороо району бүгүнкү күндө өнүгүүгө орун алды. Союз ыдырагандан кийин бул аймакка жетишерлик көңүл бурулбай келген. Азыркы тапта райондо ири долбоорлор ишке ашып келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов ис сапары менен Тогуз Тороодо болуп, бир нече социалдык объектилер менен таанышты. Анда райондогу жетишкендиктер менен катар калктын сунуш пикирлерин укту. Кененирээк Дөөлөт Канатбеков айтып берет. Бул Тогуз Тороо районунун Кара Суу айылдык аялдар кеңешинин коомдук бирикмеси. Ууз чебелерден бириккен топ 10 жылдан ашык убакыттан бери бир топ чакан жана ири долбоорлорго катышып, улуттук баалуулуктарды аздектеп, кол өнөрчүлүктү, каада салтты кийинки муңга өткөрүүнү көздөп келишет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул топтун ишмердүүлүгү менен таанышты. Негизги
биздин максат үйдө отурган жана жумушсуз аярлуу топторду, айымдарды ушу коомчулукка аралаштыруу максатынын үстүндө иштер жүргүзүп атабыз. Топто негизинен долбоордун суммасына карата 120га чейинки аялдарды окутабыз. Анын ичинен үйдөгү үй бүлөлүк мүчөлөр да катышат. Анан кыздар, мектептеги окуучулар да катышабыз. Кудай буйрса жакшы эле элде кызыгуусу артып атат. Кара суу айылындагы чакан тигүү цехи болсо ондон ашык кыз-келиндерди жумуш орду менен камсыз кылган. Муну менен элеттеги жумушсуздук маселеси аз да болсо жөнгө салынып келет. Андан соң Эдил Байсалов мына ошол жерде жанаша жайгашкан жаңыдан курулуп бүткөн китепкана менен дагы таанышты. Мурун бул жай кейиштүү абалда болсо, эми жергиликтүү бийликтин аракети менен заманбап жайга айланып, окурмандар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Эмеректер алып берипсиңар да. Компьютер байланышы керек да. Райондогу Жакешев атындагы жалпы дарыгерлер борборунун учурда абалын көргөн Минкап төрагасынын орун басары имаратты жөн эле оңдоп түзүүдөн өткөрүү эмес, ордуна учурдун талабына дал келчүдөй заманбап оорукана салуу керектигин белгиледи. Аны менен катар жаш адистерди тартуу үчүн шарттар түзүлүшү керектигин айтты. Отырсаңыз эми подробно. Биздин республиканын жетекчилигинин тапшырмасы бар. Ушул казарманга көңүлдү биз 10 эсе көбөйтөбүз. Анан казарманга жанагындай социалдык объекттерди жашылдандыруу, көктөндөрү, жанагыл өзгөчө албетте ооруканасын биздин эсеп менен бул казарман бир чоң шаарга айланат. Жок эле дегенде бир 3-4 жылдын ичинде бир 70-75 миң калктуу бир чоң бир борбор болот, бир чоң шаар болот. Анан завод, фабрикалар, бияка чоң складдар, логистикалык борборлор түшкөнү турат. Жалпы регионго бул Орто Азиялык маанидеги ээ болот да. Казарман айылындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды калыбына келтирүү борбору 3 жыл мурун иштеп баштаган. Бул райондогу эң алгачкы бул багыттагы реабилитациялык жай болуп калды. Тогуз-Тура району боюнча 247 дымычы бала болсо, учурда бул жерде 41 бала акысыз кызмат алышат. Балдардын ден соолугунда жакшы жылыштар болуп, 2-3 бала инклюзивдик окууга тартылып, билим алып башташты. Ата-энелери ыраазы болуп, бул убакка чейин бул райондо мындай борбор жоктугунан Бишкек шаарына же Ысык көлдөгү Ак сууга алып барып балдарды дарылатып турушчу. Тогуз-Тура географиялык жактан өзгөчө аймак. Бүгүнкү күндө өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон ири долбоорлор мына ушул район аркылуу өтүүдө. Алар жаңы түндүк-түштүк альтернативдик жолу, ошондой эле кылым курулушу аталган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу да ушул өрөөндөн өтөт. Минкап төрагасынын орун басары Эдил Байсалов райондун өнүгүүгө карай дарамети жогору экенин айтып, келечекте казарман чоң шаарга айланарын белгиледи. Дөөрөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Тогуз-Тура району. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жер кодексине кол койду. Аталган кодекс Жогорку Кеңеш тарабынан 2025 жылдын 4-июнунда кабыл алынган. Ушул кодексте төмөнкүдөй ченемдери каралган. Жер мыйзамдары чөйрөсүндөгү бардык ченемдик укуктук актыларды консолидациялоо, кенемтелерди, коллизацияларды жана коррупциялык ченемдерди жоюу, айыл чарба жерлеринин бардык категорияларын жана чарба жерлеринин түрлөрүн пайдалануу чөйрөсүн так чектөө, мамлекеттик ипотекалык насыялоону, мамлекеттик жеке өнөктөштүкү жана улуттук жана мамлекеттик инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, жер участокторун алып коюунун, алмаштыруунун негиздүүлүгүн тактоо, жерлерди коргоого жана пайдаланууга контролду күчөтүү, жер комиссияларынын функцияларын бирдейлиги жана башка өзгөртүүлөр. Ошол менен бирге мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар, улуттук коопсуздук, энергиялык натыйжалууга жана энергияны үнөмдөөгө дем берүү, жашыл экономиканы өнүктүрүү жана кайра жаралуучу булактардан энергия өндүрүү, темир жол жана анын инфраструктурасын куруу, шаардык жана аялдык райондордо суу жана жер ресурстарын башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн бир жерлерди берүү, которуу трансформациялоо маселелерин кыйла ыкчам чечүүгө мүмкүндүк берүүчү ченемдер каралган.
Жалал Абад областық милициясы тарабынан дин чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамына ылайык мамлекеттик бийлик органдарынын мекемелеринде жана коомдук жайларда адамдын жүзүн толук жашыруусу никап боюнча буга чейин рейдтер уюштурулуп, эскертүүлөр берилген. Бирок аталган рейдтин жүрүшүндө чыгарылган мыйзамга жана айтылган эскертүүлөргө баш ийбестен жүргөн кыз-келиндер аныкталып, аларга карата укук бузуулар жөнүндө кодексинин 1271 берени менен протоколдо толтурулуп, 20 000 сомдон айып пулдар салынды. Эскерте кетсек, аталган рейдтер облус аймагындагы бардык шаар райондордо улантылмакчы. Жүздү жабуу боюнча жүрүүчү рейд жүрүп атат. Ошонун алкагында бүгүнкү күндө 5ке жакын атуулга протокол түзүлдү. Андан сырткары эскертүүлөрдү берип атабыз. Буга чейин бир нече жолу эскертүү жүргүзүлгөн шаар аймагында. Ошого карабастан кээ бирки атуулдарыбыздын жардыктарды аткарбоо боюнча протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлүп жатат. Аномалдуу ысыкка алдын алуу иш-аракет протоколун активдештирүү алкагында чара көрүү иш-чарасы Жалал Абад шаарында Кызылай коому тарабынан орун алды. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген 3 баладан көп болгон муктаж үй бүлөлөргө берилди. Окул башталып атат. Мына балдарга калемдер, бардык нерселер берип атат экенсиңер. Махира Рахматилляева 4 баланын энеси. Мындагы жардамды экинчи рет алып жатат. Күнүмдүк керектелүүчү каражаттарды жардам иретинде алып жатканын, бир кыйла жардам болгонун айтып ыраазы. Мурда 2 жыл мурда да Кызылай компаниясында ушундай нерселерди алганбыз. Биз чоң рахмат билдиребиз. Алла разы болсун, иштериңерге ийгилик тилейбиз. 1 ай 2 ай колдондук буларды. Чоң апамдарда, үй бүлөбүздө баягы бардыгыбыз чок мындай ыраазычылык билдиребиз да. Өтө сонун. Жардамда азык-түлүк, гигиеналык каражаттар, окуу куралдары камтылган. Ар бир келген катышуучу кезеги менен талон аркылуу алып, тартип да эске алынган. Бул бизде тез-тез эле берилип турат. Биз негизи ошо соцташтардан списокторду алабыз. Ошонун негизинде биз жардамдарды ар дайым берип келебиз. Анан ушул бергени келгенде багы кичине очередке туруу, биз да кичине барган сайын багы опытыбыз ашып баратат. Очередке тургузуп, талон берип, талон менен барып алып, ушинтип өзүбүздүн багы жумушубузду кылып келатабыз. Анан бул менен эле чектелип калбастан биз өзүбүздүн жанагы сканер кодторубуз бар, биякта сканерлеп, же болбосо бул жакта баалоо, каалоо, сунуш деген өзү жанагындай немелерибиз бар. Ошол жактарга жазып, өздөрү дагы мындан кийинкисинде кандай жакшыртыш керек, ошого сунушун, же болбосо бизге калоо тилек, ошонусу калтырып, же болбосо QR-код жазып коюу, биз тараптан кандай катачылыктар кетти, ошолорду жазып калтырып кетишет. Биз ошонун негизинде кийинки берүүчү ушундай жардамдарыбызды ошолор негизинде эске алып, ошону жакшыртканга аракет кылабыз. Долбоорго Жалал Абад шаары боюнча 550 кала тургундары катышууда. Кызылай коому тарабынан буга чейин да медициналык жардам, гуманитардык жардам, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, улуттук коомдун потенциалын жогорулатуу болуп, жалпы 4 багытта иш алып барып келишет. Бүгүнкү күндө биз ошо эл аралык Кызыл Крест жана Кызылай коомдордун федерациясы тарабынан ошо аномалдуу ысыкка чара көрүү боюнча протокол активдешти. Бул протокол жайкы мезгилиндеги ысык аба ырайы 3 күндөн ашык триггерден ашса, ошондо активдешет. Бүгүн азыр кече күнү активдешти. Бүгүнкү күндө, бүгүн эртең бүрсү күнү 3 күндүн ичинде биз область боюнча 850 үй бүлөнү, аз камсыз болгон 3 баладан көп 16 жашка чейинки балдар бар. Ошондой эле балдар үй бүлөсүнүн курамында майыптыгы бар адамдар болсо, биз ушул ысык мезгилинде ошол социалдык объекттерде тарбияланып жаткан, жашап жаткан адамдар, аз камсыз болгон адамдар, аярлуу катмардын адамдары салкында отурсун деп аларга дагы азыркы күндө жана абаны муздатуучу кондиционерлерди коюп атабыз. Мындай камкордук Кызылай коому тарабынан Жалал Абад облусу боюнча 850 үй бүлөгө жардам колу созулат. Негизги багыт муктаж үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү негизгилерден. Барчынай Жанызакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары. Азыркы кезде Жалал Абад областынын тыйкан фермерлери эгин талааларындагы түшүмүн жыйнап бүтсө, кээ бир чарбакерлер экинчи түшүмүн алуунун камын көрүп жатат. Кабарчыбыз Маматкадыр Маматтали бул багытта Базаркоргон районунан кеп салат. Базаркоргон районуна караштуу Базаркоргон шаарынын Каримжан ата дыйкан чарбасынын белдүү дыйкан фермерлери Санжарбек Абдусаттаров жана Акунжан Каримжановдор өткөн жылы күз айында эккен сарымсактарынан жогорку түшүм алышып, бош калган айдоо аянтын кыска мөөнөткө эс алдыргандан соң ордуна экинчи түшүм катары бадыраңдын шадрин, ошондой эле сабиздин цилиндр аталышындагы сортторун эккендигин айтышат. Фермерлер алгачкы түшүмдүн мол болушуна жана экинчи жолу себилген үрөөндөрдүн
текши өнүп чыгышына сугат суусун кезектешип койгондугунан болду дешет. Кезектешип сугаруу райондук суу чарба башкармалыгынын адистеринин тыкыр көзөмөлүндө болгондугун да белгилешет. Жерге чесноой келген бааласа. Бул жерге сарымсак эккенбиз. Экинчи түшүмүбүзгө бадыраң эккен элек. Азыр гүлдөп калган учуру. Кезектешип сугаруунун пайдасы зор экен. Бир аптадан кийин бышып жетилет. Тере баштайбыз. Теришти баштайбыз бааласа. Чесноктун май айынын этегинде жыгыштырып туруп анан сабыз эктик азыр. Сабызга 2 жолу суу койдук эми. 2-3 жолу. Эми чыгып калды Кудай буйрса. Эми карап кылып атабыз. Суу жакшы эле болуп атат эми мына жерде Базаркоргон айылында. Дыйканчылык менен алып урушкан Базаркоргон районунун дыйкан фермерлери үчүн район боюнча ички каналдардан суу алып келүүчү аянт 98 чакырымды түзөт. Ал эми жалпы ички арык каналдарды кошкондо 974 чакырым болот. Анын биринчи жана экинчи категориядагы 204 чакырым ички арык каналдарды райондук суу чарба башкармалыгынын карамагына алуудабыз дейт башкармалыктын башчысы. Быйылкы 2025 жылга ички чарбалык каналдардын 204 километрин баланска алганды даярдап инвентаризация кылдык. Суу боюнча быйыл жаз эрте келип, бир ай эрте биздин Каранкүр дарыясында суу тартыла баштады. Азыркы учурда биз нөмөт менен сууну берип атабыз кезеги менен. Кезеги менен бүгүн мына Сейдугум айыл өкмөтүнө берилип атат. Дыйкандарыбызга нөмөт менен кезеги менен толук кандуу жеткирип берип атабыз сууларды. Азыр экинчи түшүмгө дыйкандарыбыздын толук эгиндерин чыгарып жерден экинчи суусун берип атат. Саналуу күндөрдөн кийин күзгү сугат өнөктүгү да башталат. Ага карата райондук суу чарба башкармалыгынын карамагындагы техникалар толук ремонттон өтүп, даярдоо линейкасында турат. Ички каналдардагы сугат суунун дыйкандарга коромжусуз жетиши үчүн Европа өлкөлөрүнөн чыгарылган атайын пленкаларды алышкан. Быйыл эте жазда полный механическа кылдык. Каналдарды Базаркоргон район полный техникалар, бир техник экскаватор берди бизге быйыл эте жазда. Эми муну дагы күзгү сезонго дагы даярданып атабыз техникаларды оңдоп, дагы күзгү сезонго дагы Садыр Жапаров президентибиз дагы техника беребиз деп атат, жаңы техникаларды. Президентибизге рахмат. Аябай сонун иштеп атат. Техника бүт организациялардын техникаларын жаңы кылып, кондиционерден бери кылып берип атат. Бардыгы. Айлыктарыбызды көбөйттү. 4,5 мың айлык алат элек, азыр мына 25-30 мың алтабыз. Президентибизге рахмат, абдан сонун иштеп атат. УОСТо да техникаларды көбөйтүп атат, башка организация ham көбөйтүп атат. Бардыгы жакшы. Базаркоргон райондук суу чарба башкармалыгында 14 техникабыз бар. 14 техниканын 10-у бүгүнкү күндө иштеп атат. Былтыркы 2024 жылы жаңы бир экскаватор келген. Азыр жаңа экскаваторубуз, 2 оор жүк ташуучу машинебиз иштеп атат. Бу жерде азыр 2 техникабызды ушу күзгү сугатка каналдарыбызды даярдоого ремонттоп атабыз. Экинчи эле бизде мына бүгүнкү Беш Бадам каналына 2700 метр аралыктагы каналыбызга жаңы технологиядагы бетонный полотнолорду алып келип 12300 квадрат метрди алып келдик. Сентябрь айында орнотууга даярданып атабыз. Базаркоргон районунун суу чарба тармагын тейлеген адистери быйылкы жылдын кургакчыл келгендигин эске алып, жыл башынан дыйкан фермерлерге сугат суусун үнөмдүү пайдалануу үчүн ар кандай багыттагы иш-чараларды өткөзгөндүгүн билдик. Маматкадыр Маматалиев, Алтынбек Бекмолдо уулу, Базаркоргон району. Базаркоргон районунун Кызыл Үңкүр аймагында жайыт күнү белгиленди. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү район аймагындагы бардык айыл аймактардын жашоочулары катышты. Жайыт күнүнүн алкагында боз үйлөр тигилип, сармерден жана улуттук оюндар ойнотулду. Теманы кесиптешим улантат.
Режабали Исаев Базаркоргон районунун Мажит ата Меринос Асыл Тукум фермердик чарбасынын жетекчиси. Ал мындан 10 жыл мурда аталган фермердик чарбаны түптөгөн. Ошол күндөн тартып Кыргызсто Меринос койлорун багып келүүдө. Ушул тапта короосунда 300дөн ашуун Меринос аталышындагы койлору бар. Бул койлор эт жана жүн багытында болуп эсептелинет. Мен ушул койду жактырган себеби илгери Союз малында дагы атам да койчу чабан болгон. Ошондуктан бул койго өткөнүн себеби ушул болду. Азыр ушу Базаркоргон районуна Кеңеш айыл өкмөтүнө жайылтууга мен аракет кылып жатам. Бул эки багытта да, бул жүн, эт багытында. Ошон үчүн көбөйтүп жатабыз. Быйылкы жылда жүндүн баасы 160 сомдон саттым. Жүнүнүн баасын 1 тонна өткөздүм. Азыркы учурда жууп, тазалап Кыргызстандагы иштеткенге дарай болуп калды да, Кудай кааласа. Кол өнөрчүлөр дагы кийгиз, шырдак жасайбыз деп жалабатка алып кетишти жүн. Бул күнгү жайыт күнүндө Базаркоргон районундагы бардык фермердик чарбалардан чогулушкан. Алардын бири Баба Дыйкан жаштары фермердик чарбасы. Мында шивиц породасындагы уйлар багылат. Аталган уйларды 2023-жылы алып келишкен. Булар сүт багытында. Күнүнө ар бири 35 литрден ашуун сүт берет. Жылдан жылга район аймагында сандан сапат коткон фермерлердин саны көбөйгөн. Малдарды 2023-жылы 28 ноябрда Кыргыз мамлекетинен фермерлерге болгон колдоосунун негизинде Айыл банк аркылуу 6% менен 7 жылдык мөөнөткө алганбыз. 12 баш. Ар бир баш мал 140 миңден болгон. Келгенден бери мына экинчи торпокторун алып, үчүнчүсүнө уже урук салдык, искусственный осмеление бар. Эркектерин жайылтып элге сатып атабыз, ургачыларын кайра үрөңгө кошуп атабыз. Аларда чоңойтуп, көбөйтүп, булар мясомолочный, шивиц канадский селекцияда болот, аргамдашылган европейский малдар. Аталган райондогу малчылардын көбү жаз жай мезгилинде Кызылыңкур аймагында малдарын карап келишет. Мындан улам жайыт күнү ушул аймакта өткөрүлүүдө. Иш-чаранын катышуучулары жайыттарды туура пайдалануу мезгилдин талабы экендигин белгилешти. Аны менен катар мындай саамалыктарды байма-бай өткөрүп туруу керектигин айтышты. Бул эми 30 жыл болду эле жок болуп кеткенине. Биз жайлоодо карыган кишилербиз, жайлоодо чоңойгон кишилербиз. Эми мына сүйлөттөр болот эле Союздун убагында бизде мына 90-жылдан кийин бул токтоп калган. Мына бийили болуп турду угу мына 80ге чыксам сүйүнүп келдим мен бир көрүп кетейин өзүм 30 жыл 40 жыл катышкан берге сүйлөттөргө. Шуна тай көргөнү келдим мен. Мына иш жакшы болуп бир сүйүнүп турам, мына иш булана бергени жакшы. Жылда шундай чарбаларды чогултуп мына сүйлөт деп коет, сүйлөт болуп турганы жакшы. Кызылыңкур аймагында өткөрүлгөн жайыт күнүндө фермердик чарбалардан сырткарда маданият өкүлдөрү чогулушту. Анда кыз-жигит Сармерден оюну уюштурулду. Ыр-майрамда тамашалуу ырлар жаңырып, улуттук аспапта кол ойнотулуп, макал-лакап, жаңылмаш жана акыйнек айтышты. Сармерденди уюштуруунун максаты кыргыздын нарк насилин, улуттук каада салты менен салттуу маданиятын даңазалоо. Саамалыкта Базаркоргон районундагы ар бир айыл аймактардан келгендер кыргыздын бооз үйлөрүн тигип, улуттук тамак аштардын түрлөрүн көргөзмө жарманкеге алып чыгышкан. Алардын катарында Акман айыл аймагынан келгендер да бар. Малчылардын сүйлөтүнө жарманкеге ушул этно фуршет деп кыргыздын улуттук тамактарын алып келдик. Бул жерде ошо кыргыздын наны, каттама, улуттук тамактардан бул жерде чөгө, курут, айран, биякта бал бар, сарымайлар, ушул бардык кыргыздын улуттук тамактарына кирет. Кымыз, Акыркы учурда өлкөдө малдын асылдуулугун арттыруу боюнча бир катар аракеттер көрүлүүдө. Жайдын толгон мезгилинде жайыт пайдалануучулардын көргөзмөсүн уюштуруу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан колго алынган. Иш-чаранын максаты жайыттарды туура пайдалануу, мал жандыктарынын сандан сапатка өтүүсү болуп саналат. Бул жерге негизинен атайын маданий иш-чара бар. Андан сырткары мына Айыл банк, Элдик банк тарабынан сунуштар бар. Жеңилдетилген насыялар, айыл чарба багытында насыялар боюнча. Анан айыл чарба көргөзмөсү бар. Бул асыл тукум мал жандыктарынын көргөзмөсүн уюштуруп, жалпы жайыт пайдалануучуларга ушундай иш-чара өткөзүп берип жатабыз. Кызылыңкур жергесинде өткөрүлгөн жайыт күнүнүн соңунда кыргыздын улуттук оюндары ойнотулуп, келген конокторго концерттик программа тартууланды. Зарина Жапар кызы, Бурханбек Матов, Базаркоргон району.
Президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин тапшырмасы менен өкүлдүн аппарат кызматкерлери жаңы административдик имаратта алгачкы ишембилик уюштурушту. Эми жума сайын бул демилге уланат. Курулушу аяктоо алдында турган имарат 31 август эгемендүүлүк күнүнө карай ачылмакчы. Ошондуктан анын айланасын иретке келтирүү тапшырмасы берилген. Анын негизинде өкүлдүн аппараттын кызматкерлери баары ишемдикке чыгышты. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Текебаев Кыдырмановичтин жеке тапшырмасынын негизинде бүгүн ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппараттын кызматкерлери алгачкы ишембиликке чыгып берди. Туруп аткан ошол ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратын жана Жалал Абад шаардык мэриясынын имаратын куруп аткан компанияга жардам болсун деп ошол жерде тазалоо иштерине биз бүгүн өзүбүз баштап бердик. Атайын мындан ары аталган имаратта жайгаша турган мамлекеттик органдар кызматкерлери ишембиликке катышат. Мындан кийинки ишембиликтерге. Бардык жерде тазалык маанилүү. Андан калса бул жаңы имаратта өздөрү иш алып барат. Ошондуктан ага болгон салымыбыз иретке келтирүү дешет кызматкерлер. Атайын уюштурган ишембилик бизге бул жерде иштейбиз, жумуштанабыз. Бир гана биз эмес, бүт мекеме ишканалар область боюнча. Тазалап туруш керек. Мындан нары дагы мен ойлойм көп тазалайбыз. Мына көчүп алса эле болду. Азыр жакында ачылыш болот, ошого даярдык көрүп атабыз. Ошондуктан болушунча жакшы бүт салымыбызды кошуп ушундай таза карашыбыз керек. Мындай имарат бөлөк жерде дагы жок болсо керек. Көңүлдүү бүгүнкү субботникти баштадык ишембиликте. Бул ишембиликтердин баары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына арналып атат. Бул биздин административдик зданияга келип, алгачкы ишембилигибиз азыр аппарат боюнча өзүңүздөр көргөндөй тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Алар тарабынан имараттын курулушу аяктаган аймактарында тазалоо иштери жүргүзүлдү. Курулуш калдыктары чыгарылып, тышкы бөлүгү тартипке келтирилди. Эми жума сайын бул жерде иретке келтирүү иштери орун алары айтылат. Гүлжан Амандөбө, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү алган жаңылыктар топтомушулар түздү. Мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.